Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлигинин алдындагы автомобиль суу транспортунун жана салмакташ өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Бекмуратов боюнча кайрылуу келип түшкөн. Кайрылууда Бекмуратов 2015 жылы бюджетке 1 миллион 800 000 сом чыгым келтиргендиги үчүн кылмыш иши козголуп кызматтан алынган. Козголгон кылмыш иши аягына чыкпай, кылмыш ишинин убактысы өтүп кеткендигине байланыштуу иш жабылган. Ошондой эле кемин өткөрүү бекетинде мыйзамсыз акча чогултулуп жатканы боюнча да айтылып жатат. Аталган агенттиктин жетекчиси болуп Бекмуратов 2017 жылы кайра кызматка келет. Бекмуратовдун кызматтан кандайча кеткендиги тууралуу жана ага козголгон кылмыш ишине байланыштуу факты KG'ге кайрылуу менен бирге тийиштүү документтер келип түшкөн. Бир жактуу болуп калбаш үчүн эки тараптын тең жүйөлөрүн тактап көрдүк. Бул чулгандуу ишинин чоо жайын билүү үчүн мурдагы транспорт жана жол министри Аргынбек Малабаевга кайрылып, бул иш боюнча өз пикирин уктук. Автомобиль суу транспортунун жана салмакташ өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Анарбек Бекмуратов эмне себептен кызматтан алгансыз? Министр болуп турганымда Бекмуратовго карата кылмыш иши козголгон болчу. Ал бухгалтерия менен бизде иштебеген адамдарга 2 миллион сом айлык которушкан. Андан тышкары да иштери болгон. Текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде кызматтан алынгамын. Эскерте кетсек, ушул мезгилде Бекмуратов кайрадан транспорт жана жол министрлигинин алдындагы автомобиль суу транспортунун жана салмакташ өлчөө көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси болуп иштеп жатат. Министр Жамшитбек Калилов мамлекеттин чөнтөгүнө кол салган адамы. Ал акчаны кайтарып берди деп кызматка алганды кандай түшүнөбүз? Булардын күнөөсү сотто далилденсе дагы соттун чечимин уруп ойношпойт. Булак факт KG. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов пара алып жаткан орун басары коррупция менен күрөшүп келгендердин башында тургандыгын Марал радиосуна билдирди. Менин орун басарым 2017 жылдын февраль айында өкмөттөн келген. Ал министрликте жол жана темир жол тармагын карачу. Өз ишине так иштеген кадр эле. Мүнөзү бир аз жумшак болчу. Ошонун айынан көп эскертүү алчу. Бул кабарды бүгүн эртең менен угуп өзүм дагы аң-таң абалда турам. 3 уктасам түшүмө кирген эмес. Анткени 1,5 жыл ичинде коррупциялык схемаларды жоюу боюнча көп жумуштарды жасаганбыз. Анын башында өзү турган деди. Эскерте кетсек, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы министрдин орун басары Азимкан Жусубалиевди 50 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармаган. Ал чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн 520 000 доллар пара алууга макулдашканы айтылат. Буга чейин 120 000 долларын алган. Калганы кийинки жумада колуна тиймек. Булак факт KG.